Достор, бул видеодо сиздерге кийинки жаңы жасала турчу проектилерди керектеле турчу файлдарды көчүрүүнү үйрөтөм. Биз ал файлдарды GitHub деген сайтка анын репозиторийинде сактап койдук. Ал аркылуу сиздер ушул керектүү файлдарды көчүрүп алсаңыздар болот. Үстө көрсөтүлгөн шилтемени калтырып коем видеонун астына. Ал аркылуу сиздер ушул веб баракчаны ача аласыздар. Эми жалпысынан ушул GitHub деген сайт жөнүндө айта кетсек, бул жакта программалоочулар өздөрүнүн программаларынын файлдарын, папкаларын сактап, алардын версиясын башкарыш үчүн колдонушат. Муну сиздер YouTube сайтына салыштырсаңыздар болот. Ал жакта биз видеолорду сактап колдоно турган болсок, GitHub'та болсо программалоочулар өздөрүнүн программасын сакташ үчүн ушундай кызматтарды колдонушат. Сиздер өзүңүздөрдүн компьютериңиздерге ушул репозиторийдеги папканы көчүрүшүңүздөр зарыл. Бул ошол HTML негиздери деген папка. Аны кылыш үчүн ушул код деп аталган кнопканы басабыз. Андан кийин төмөндөгү нерсе пайда болот. Ал жактан download zip дегенди басып, көчүрүү процессин старт кылышыбыз керек. Биз бул кнопканы баскандан кийин бизге атайын бир zip деген форматтагы файл компьютерибизге жүктөлөт. Мен браузерден кайсы бир нерсени көчүргөн сайын алар көпчүлүк учурда загрузки деген папкага келип сакталат. Сиздер дагы ошол zip файл көчкөн папканы ачыңыздар керек. Кийинки максат, мен бул файлды рабочий столго алып баргым келип жатат. Ал үчүн аны бул жактан копировать этип, рабочий столго барам дагы, ал жака сактайм. Кийинки максат, ушул zip деген файлды мен кайсы бир папкага айландырышым керек. Анткени биз билебиз, код редакторунда биз кайсы бир папкаларды ачып, анын ичиндеги файлдар менен иштей алабыз. Мен аны төмөндөгү нерсе менен кыла алам. Барып туруп файлды бир басам дагы, оң кнопканы басып, мышканын жети zip деген жерге алып келип, extract to HTML CSS кыргызча дегенди басышым керек. Достор, эгер сиздерде ушундай жети zip деген программа жок болсо же болбосо жалпы эле ушундай архивтерди разархивация кыла турган программалар жок боло турган болсо, аны интернеттен издеп, өзүңүздөрдүн компьютериңиздерге орнотуп, анан мен кылып аткан нерселерди кылышыңыздар зарыл. Мен бул опцияны таңдагандан кийин экинчи экранымда папка пайда болду. Эгер бул папканы ача турган болсом, ал жакта ошо биз жана көрүп өткөн HTML негиздери деген папка ачылат дагы. Бул жакта бизге кийинки проектлерде керектүү боло турган сүрөттөр жана сайтыбызга жаза турган тексттер сакталган. Мунун бардыгы кийинки сабактарда менин артыман ээрчип, кайталап үйрөнүү процесси жеңил болуш үчүн керек. Ошондуктан сөзсүз өзүңүздөрдүн компуңуздарга муну көчүрүшүңүздөр керек.